Жума күнү Эдил Жолдубаевич мынагу ишеним фракциясында ошол маселелер саламаттык сактоо тармагындагы проблемаларды караганда мен мындай жолдо кетип атып түз эфирди угуп турдум да, анан берде Айзарахан Нышанына суроо берди да, кыргыз формациянын жетекчисин эмнеге алып койдуңуз десе, ал киши мен абдан таң калдым да, ар кандай министр мынтип жооп бербеш керек. Президент тапшырма берген үчүн бар президенттен сурап ал деген бул туура эмес да, ошондой жооп болбош керек эле. Айзарахан Нышанына унчукпай койду. Мен сиздин бул кишинин ордунда болгондо ошо жерде залдан кууп чыкмакмын да. Президент айткан күндө дагы президентти сатпаш керек да антип. Сен жетексиң, сен жооп бересиң да, туурабы? Мына жалпы жетекчилер отурат, мына сиз отурасыз, кандай дейсиз? Бир барып президенттен сурап ал. Бул эми министрден сөз эмес да, бул уят. Бул тарых алдында уят да. Мен бүгүн ошон үчүн келдим эле, атайынчы тетектен жумушумду таштап коюп, айланайын. Министр мырза, сиз саламаттык сактоо тармагынын аки чүкүнөн баштап баарына сиз жооптусуз. Кандай болгон күндө дагы сиз да, могу себеби мындай. Же себеби жок болсо, мен сизге өзүнчө айтайынчы. Ушундай болуп калды, саясат ушундай болуп калды деп бир дипломатия керек болчу да. Анан ушундай эле башыңа балта менен бир чапкандай сүйлөдү да. Бул киши да унчукпай койду, бая сыйлап эле унчукпай койду менин оюмча. Анан экинчиден мындай бул жетекчи даяр болуш керек да. Ар кандай ситуацияда мамлекетте мыйзам деген бар. Мыйзамдын тил мыйзамдан чыкпай сүйлөш керек да. Анан ошо жерде айтып атат, кыргыз формация мондой тигиндей, бул аябай биз эмени убыточный дейт дагы, анан кайра эле өзүнүн сөзүнө өзү каршы чыгып эле биз моунча пайда көрүп атабыз. Анан мен тиги иштеген ошол жана элеман деди, элемандагыларга моунчадан айлык берип атам деп ушундай башаламан өзүнүн сөзүнө өзү нонсенс, каршы бирдемелерди сүйлөп атты да. Уяласың да, министрдин деңгээли андай болбош керек. Мен кайсы министр болсо деле ушинтип сүйлөсө мен айтмакмын да. Тиги мындай болбош керек эле. Анан могу өткөн жума сиз жакшы билесиз, онкологияда бир жап-жаш мугалим, ой, неме врач 119 миң пара столунда турат да, жадырап ошол, бир күндүк жумушунда 119 миңден тапса, бул онкологиялык оорукана эмес, бул жер бир бизнес-центр да. Онкологиялык борбор эме оорукана эмес эле, ал жер бизнес-центрге айланып калыптыр деп кабылдадым да. Жап-жаш врач. Кабагым кашым дебей тастайып турат да. Бүт кыргыз элинин астында бир уялып да койбой турат. Мына бет деген калбай, бет деген бетон болуп калган врачтар иштейт экен да. Бизнес-центр болуп калыптыр ал жер. Мен ошону бүгүн министр сүйлөгөнгө эмеңиз, моралдык укугуңуз жок деп айтайын деп келгем, чынын айтканда. Бир жап-жаш мугалим эме врачы. Чынында мына биз баягы бүгүн мына берген маалымат эми 6 миңден ашык жылда деп ооруйт деп жүрөт. Андан да көп 10 миң деген киши онкологиялык оору менен ооруп атат. Ар бир семьяга кирип келди бул ооручу. Боор оорусун алгыла, бөйрөк оорусунун рагын алгыла. Бул бир апат болду. Бул бизге бир согуштай болуп кирип келди да, рак бизгечи. Мен профилактика деген нерсени дайым айтып келем де, Эдил Жолдубаевич, оорунун астын алалы, профилактика, мына миллиард акча кетип атат. Биринчиден мамлекетке, бюджетибизге, экинчиден элдин өмүрү мына жылына 3,5 миңден өлүп атат дейт. Андан көп өлүп атат керек болсочу. Андан да көп бизге статистикага түшкөнү, түшпөгөн канчасы айыл жеринде билесиздерби? Врачка келбей отуруп эле бүт 4-нчи стадия болуп туруп эле отурган жеринде эле томолонуп каза болуп калган кара картаңдарыбыз көп болуп атат. Аларды караганда эч ким жок, аны текшерген да врач жок, профилактика жок. Ушуну айтсаң эле жана сүйлөгөн өзү жаман болуп атабыз да, чынындачы. Душман көрүп калат ошол министрлерчи. Элибизди кырып алабыз ушинтип отурсакчы. Бул кырылып атат. Анан 119 миң менен пара менен кармалып отурат. Бул эмне деген жаш врачтарыбыз. Анан экинчиден химиотерапияны Кыргызстандан эмес, Турциядан алган, мына 2-3 стадиядагы ооругандар барып химиотерапияны 7 жолу, 10 жолу алдым дейт. Жакшына болуп, өздөрүн жакшы сезип сакайып. Бизде 4-5 жолу эле алганда химиотерапияны, мына Жылдыз Эсенбековна, сапаты начарбы деп атамын да. Ушундай жанагындай акыбалга келишип көтөрө албай, химиотерапияны көтөрө албай, канчасы каза болуп атат да. Bizde ошол врачтардын сапаты дагы, врачтардын адистиги дагы, анан биздеги ошол препараттардын өтө сапатсыз келип атабы деп, ушунун бир чоң жыйын кылып, коңгуроо бир кандай кылабыз, бир чоң бир жыйын өткөрүп, ушуну бир колго алыңызчы.
Мен ошону мына өзүңөр келдиңер сурамайын деп атам. Препараттардан кетип атат. Анан жанагы эмени химиотерапиянын берүү методикасы эскиби билбейм, Жылсасенбековна. Эмне үчүн биздин арабызда деле барып мынча жолу алып келдим, бирок жакшы сезип келдим деп анан ушул жак бул жакта алгандар ушунчалык оор көтөрүп атат да. Муну да алдын алышыбыз керек эле. Мен министрге ушу боюнча да айтайын, суроо берейин деп келдим эле, атайынчы. Министр мындай оор маселеде өзү келиш керек эле да. Чынында мына күн тартибиден алып койдуңуздар, кандай кылабыз? Ушу жалпыбызды чакырсаңыздар, ана муногу аялдардын айрыкча жатын рагы, эмчек рагы күч алды да. Өтө күч алды, өтө. Мына 5000 аялды биз 12-жылы, 13-жылы 5000 аялды текшертиргенибизде 10% чыкканда биз ошо 5000 аялга эле баягы эме жүргүзгөнбүз региондордо. Мен анда вице-премьер кезим эле жүргүзүп анализ кылып көрөлүчү деп 5000ден 10% чыккан. Жөн эле билбей, өздөрү билбейт. Ооруп калганынчы. Бүгүнкү күнү канча процент жүрөт да элдин ичинде аялдар. Bir жылда bir көрүнбөйт айыл жеринде аялдарчы, ошол жана мамологиялык текшерүүдөн өтүшпөйт. Ошон үчүн бул маселени бир чоң бир маселе кылып коңгуроо кагып көтөрбөсөк, бул мындай оорунун согушу да бул жөн элечи. Элди кырып коебуз. Ошон үчүн сиз бир күн тартибине коюп, бул маселеде келиңиз, эми жогорку кеңештин депутаттарды жек көрөсүз. Мен абдан жакшы билем аны. Сүйлөй берет булар бла-бла. Сүйлөп калат деп сиз дайыма ошондой эмеңиз ошондой. Мен тиги сиз туура кабыл алыңыз. Жалпыбыз биз эми элдин өкүлүбүз. Биз жөн эле сүйлөп калгыч киши эмеспиз. Артыбызда канча добуштар менен келген депутаттар. Ар биринин артында эли бар. Ушу элдин атынан сүйлөгөндөн кийин туура кабыл алып, бир биргеликте ушу маселени көтөрүп чыгалы деген сунушум бар да мен. Рахмат.